Кыргызстан менен Кытайдын чектешкен аймагында төндөн бери дагы 4 жолу жер титирөө катталды. Маалыматты сейсмология институтунан маалымдашты. Агылайык биринчиси 26 январга караган түнү саат 2:1 катталып, анда жер титирөөнүн магнитудасы 6га жеткен. Акыркысы таңда саат 7:55 болуп, анда магнитудасы 4кө жетти. Эске салсак, Кыргыз-Кытай чегарасында жер титирөө 23 январдан бери катталууда. Ал түнү өлкөдө жер силкинүүнүн күчү 6 балга чейин сезилген. Баткен облустук милициясы Кызыл Кыяда Сапат лицейинин мугалими окуучуну эмне себептен сабагандыгын кабарлады. Маалыматка караганда 35 жаштагы мугалим 16 жаштагы окуучуну уктоочу бөлмөдө достору менен отуруп, катуу күлгөндүгү үчүн коридорго алып чыгып бетке урган. Окуя 22 январда саат 22:30 чамасында болгон. Өспүрүмгө соттук медициналык экспертиза дайындалып, мугалим милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда башка окуучуларды дагы оор токмокко алынбаганы текшерилип жатат. Буга чейин социалдык тармактарда эркек киши окуучуга кол көтөрүп, уруп согуп жаткан видео тараган. Анда Кызыл Кыя шаарында Сапат кыргыз-түрк лицейинде болгондугу жазылган. Облустук милиция аталган факты бирдиктүү реестрге катталып, текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын кабарлады. Ал эми Билим берүү жана Илим министринин маалымат кызматы министрликтин өкүлдөрү тез арада ал жака барарын кошумчалаган. Лицейдин администрациясы окуяга байланыштуу мугалим менен тарбия иштери боюнча директордун орун басары жумуштан алынгандыгын кабарлаган. Коргоо министринин аскер бөлүгүнүн командири электроскутерди урдап саткан деп шектелип кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Билдирмеге караганда кызмат адамдары жана аскер бөлүктүн командири 165 000 сомдук электроскутерди урдап чыгып сатып жиберген. Акча жеке кызыкчылыкка пайдаланылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Мындан улам УКМК коргоо министринин аскер бөлүктөрүнүн биринин командирин кармап камакка алды. 2023 жылы Нарын облусунда 117 карышкыр 98 чүй атылып, мергенчилерге сыйакы берилди. Мындай сыйакы зыяндуу жырткычтардын санын азайтуу үчүн төлөнөт. 2016 жылы өкмөттүн токтоо менен бир карышкырга 6 000, чөөгө 2 000, ал эми бөлтүрүккө 1,5 000 сом деп бекитилген. Аталган сумманын 20% киреше салыгы жана социалдык фонд аркылуу төлөнөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин Нарын регионалдык башкармалыгынын адиси Сагынбек Бугачиев 2023 жыл үчүн мергенчилердин баарына сыйакы берилип, жалпысынан 901 000 сом төлөнгөндүгүн маалымдады. Жырткычтардын басымдуу бөлүгү Ат Башы районунда атылган. Жалал-Абад шаарынын мэринин коммуналдык маселелер боюнча орун басары болуп Жаныш Райымжанов дайындалды. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Маалыматка караганда тиешелүү буйрукка шаар мэри Эрнис Ормоков кол койгон. Райымжанов 2019 жылдан ушул күнгө чейин президенттин Жалал-Абад облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу бөлүмүнүн башкы адиси болуп эмгектенип келген. Эске салсак, Жалал-Абад шаарынын мэринин орун басары Айбек Жолдошев ден соолугуна байланыштуу өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазганына байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулган. Футбол боюнча Оман курама командасынын машыктыруучусу Бранко Иванкович Кыргызстан менен беттештен кийин кызматынан четтетилди. Бул тууралуу Омандын футбол федерациясы маалымдады. Кечинде Кыргызстан менен Оман курама командалары беттешип 1-1 эсеби менен тең чыккан. Мындай жыйынтык эки команданы тең плей-оффко чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, мелдештен четтетти. Оюндан жарым саат өтпөй Омандын футбол федерациясы Иванкович менен келишимди узартууну каалабай тургандыгын жар салган.